Садыр Жапаров Кытайга барды. Аны кантип тосуп алышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 4 февралда мамлекеттик сапар менен Пекин шаарына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалымдалгандай, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен барган мамлекет башчынын борту Пекин шаарындагы Шоуду эл аралык аэропортуна конду. Аэропортто мамлекеттик желектер илинип, килем төшөлүп, ардак кароо тизилди. Президент Жапаровду Кытайдын турак жай, шаар жана айыл курулуш министри Ни Хун жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Сапардын программасына ылайык эртең Пекинде Жапаров, Си Цзиньпин, ошондой эле Кытай Элдик Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян жана Кытай Эл Республикасынын эл өкүлдөрүнүн урматтуу мекенештери. Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Метнишка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Бүткүл Кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Чжао Ляци менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жүрүшүндө бир катар маанилүү өкмөттөр аралык макулдашууларга кол коюу бары камтылган. Ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө эки мамлекеттин биргелешкен декларациясын кабыл алуу пландаштырылууда. Мындан тышкары Жапаров Харбиндеги 9-кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине катышат. Тажикстанда түрмөдө тополоң чыгып 3 киши каза болду. Тажикстандын юстиция министрлиги Вагдад шаарындагы номер 3 абагында тополоң чыгып жазасын өтөп жаткан 3 адам каза болгонун, абактын 3 кызматкери жаракат алганын билдирди. Бул тууралуу 3 февралда Азаттыктын тажик кызматы жазып, редакцияга түрмөнүн коросунда 5 адамдын сөөгү жаткан сүрөт келгенин билдирди. Азда ТВ телеканалы 7 кишинин аты жөнүн жарыялады. Юстиция министрлигинин билдирүүсүндө соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган бычак, кесе турган куралдары менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салганы айтылды. Маалыматта алар абактан качуу үчүн кызматкерлерди өлтүрүүнү максат кылышканы белгиленди. Кол салууда 3 кызматкер оор жаракат алышты. Алар курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада 3 кылмышкер өлтүрүлүп, калгандары кармалды деп айтылат министрликтин маалыматында. Азырынча окуянын чоо жайы тууралуу башка маалымат айтыла элек. Бийлик кол салган топто 9 киши болгонун белгилеп, бирок ысымдарын жана алар качан кандай шартта камалганын ачыктаган жок. Ички иштер министрлигиндеги булак Багдадка атайын операция өткөрүү үчүн атайын даярдыктагы топ жөнөтүлгөнүн билдирген. Оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан көп экенин 3 февралда билдиришти. Барымтадагыларды жана саясий туткундарды куткаруу боюнча Варшава жарандык комитети түрмөдөгү миңдеген адамдар, анын ичинде саясий туткундар, кыйноого кабылып жатканын айтып, адамдын ар намысы менен укуктарын сактоого чакырды. 2019 жылы жарым жыл ичинде тажик түрмөлөрүндө 2 жолу тополоң чыгып 50дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Алардын арасында абак кызматкерлери да бар. 6 жыл мурда Вагдад шаарындагы ушул эле абакта тополоң чыгып 3 кызматкер жана жаза мөөнөтүн өтүп жаткан 29 киши каза болгон. Бийлик тополоңду экстремисттик топтор уюштурушканын билдирген. Кийинчерээк жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюм өзүнө алган. Булак Азаттык. Садыр Жапаров өлкөдө жаңы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын төздү. Министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы төзүлдү. Бул тууралуу бүгүн президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаров жаза аткаруу системасынын кээ бир маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык жаза аткаруу системасынын ишинин натыйжалуулугун өркүндөтүү жана жогорулатуу максатында Конституциянын 66-71 беренелерине ылайык токтом кылынат. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын базасында министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы түзүлсүн. Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматы министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаменти деп кайраталсын. Министрлер кабинети белгиленген тартипте министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жөнүндө жобону иштеп чыксын жана бекитсин. Бул жарлыктан келип чыгуучу тийиштүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун 1 айлык мөөнөттө киргизсин. Бул жарлыктан келип чыгуучу уюштуруучу финансылык жана башка зарыл чараларды көрсүн.
Стокгольмдо Куран китебин өрттөөгө катышкан киши шарттоо кесилди. Стокгольмдун соту Куран китебин өрттөөгө катышкан Швециянын жараны Салван Наемди шарттоо кести. Ага дин аралык жек көрүүгө тукурган деген айып тагылды. 29 январда мусулмандарга каршы акциялардын уюштуруучусу Иракты качкын Салван Момиканы атып кетишкен. Ошондон кийин полиция акцияларга байланыштуу 5 кишини кармап кийин кое берген. Момика жана шериктери өздөрүн атеист деп атап, исламга каршы кескин билдирүүлөрдү жасап келген. 2023-жылы Стокгольмдо швед парламентинин маңдайында жана ири мечиттин жанында Куран китебин өрттөгөн. Мындан тышкары интернетте исламга акарат келтирген постторду жазышкан. Алардын мындай кылыгы ондогон мусулман өлкөсүндө нааразычылык толкунун жараткан. Ал эми радикал исламчылар теракт уюштуруп өч аларын эскертишкен. Туркия ошол жоруктардан улам Швециянын НАТОго кирүүсүн жактырууну кечеңдетип келген. Швецияда жана Европада ыйык китепти өрттөө учурларынан кийин сөз эркиндигинин чеги тууралуу талкуулар башталган. Булак Азаттык. АКШда миңдеген адамдар мигранттардын депортацияланышына нааразычылыгын билдирип акцияга чыгышты. Бул тууралуу Супер KG порталынын окурманы видео менен бөлүштү. Ал эми чет элдик басылмалардын маалыматына караганда Түштүк Калифорнияда, анын ичинде Лос-Анджелестин борборуна миңдеген адамдар жүрүшкө чыгышкан. Алар шаардагы чоң трассаны бир нече саат бою жаап салышканы айтылды. Демонстранттар мигранттардын массалык депортацияланышына жана камакка алынышына нааразы. Акыркы жумада өлкө боюнча камакка алынгандардын саны кескин өскөн. Тартип сакчылары күнүнө 1200-гө чейин адамды кармашат. Бул былтыркы орточо көрсөткүчтөн бир нече эсе көп. Эске салсак, Дональд Трамп бийликке келгенин тартып, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөштү күчөтүп, аскердик ресурстарды, чек ара коопсуздугун, депортацияларды колдоого багытталган. Ошону менен катар АКШнын иммиграция жана бажы кызматынын кызматкерлеринин ыйгарым укуктары да кеңейтилди.